Жумгал районунун жалпы 500 үй бүлөсүнө чаек айылын колунуу Мирлан Жакыпов тарабынан 1 миллион сомдун азык-түлүгү таратылып берилди. Анын арасында укук коргоо кызматкерлери жана саламаттык сактоо кызматкерлери бар. Дүйнө эли жабыр тартып жаткан таачы вирусу Жумгал район аймагына да келген. Бул илдетке чалдыккан 10 тургун бүгүнкү күндө бардыгы айыгып чыккан. Мына ушул жагдайда кичи мекендегилерге колдоо көрсөткөн жеке ишкерге элдин ыраазычылыгы айтылды. Баш аягы 500 үй бүлөгө тамак аш, ун, макарон, 10 наименованиядан турган тамак аш алып келдик. Баш аягы 1 миллиондун товарын алып келдик. Бул өз үй бүлөмдүн атынан. Буга чейин дагы келип кеткенбиз. Бул эми биринчиде аягы да эмес, майрам ичинде дагы жеңиш майрамына карата дагы таркап кетели деген ой максаттар бар. Ана бүгүн ушу жакшы күн экен. Бүгүн ушу чаек айылынын кулуну биздин чаектик жигитибиз, жеке ишкер Жакыпов Мирлан деген жигитибиз ушинтип элге мондай апатта эл кыйналып атат деп, 1 айдан бери жумушсуз отурат деп, бир жакшы жардам кылайын деп, анын үстүнө орозодо дагы кичине бир соопчулук иш кылайын деп, өзүнүн үй бүлөсүнүн атынан деп мындай бир кум жардам алып келип, элдин ыраазычылыгын алайын деп келиптир. Ушу Мирланга ыраазычылык айтып коеюн деп атам. Мирланга чоң рахмат. Иштеринде ийгилик болсун, үй бүлөсүндө тынччылык болсун, аман эсен жакшылыктын үстүндө гана жүрө берсин. Чоң рахмат. Жардам аябай көп, ар бир айыл өкмөт боюнча келип атат. Бүгүнкү жардам болсо ушу биздин ишкер Жакыпов Мирландан келип атат. 400 коробка, 400 адамга коробка даярдалды. Бирок ошо коробка, ар бир коробка баасы, бир коробкасы 4000 экен. Бул айыл өкмөттөрдөн санап келсе Жумгалга 20, Жаңарык 30, Берки Койручук 20, Чоңдой 15, Таштөй 15, Түгөлсай 20, башка калганда 20, Байзак 30, Чаек 40, Кызылдыз 20, Көгөй 20, Кабак 20, Минкуш 20. Анда мындан тышкары айыл өкмөттөн тышкарда биз врачтарга да көңүл бурдук. СЦМга 30, берки ТБга 30, анан санэпидке 10 болду. Ошондой жардам көрсөтүлдүк. Бул жеке ишкер Жакыпов мырзага дагы чоң рахмат айткым келет. Элдин атынан чоң рахмат. Элдин батасы тийсин, жолу дайым ачык болсун. Мирлан Жакыпов өткөндө келип өзү жамааттын атынан берип кеткен, достордун атынан. Мына бүгүн келип өзүнүн атынан берип атат. Биз чаек айыл өкмөтүнө 50 кишиге жардам берип атабыз да. Ушул кишилерге чоң рахмат. Иштери ийгиликтүү болсун. Ушундай элге кайрымдуу болуп, ушундай иштер көбүрөөк болсун. Элге аламык болуп, кичине ден соолук начар болуп, эл журт кичине кейип турган убакта жардамыңарга рахмат. Өмүрлүү болгула, аман болгула. Мындан ары бул кырсыктан тышкары бололу ааламга келген шарт. Кудай ошондон сактасын эми, аман болгула. Рахмат жардамыңарга. Бүгүнкү күндө ошо жанагындай кырдаалга карата Мирлан Жакыпович өзүнүн атынан ошо биздин Кызылдыз айылына 20 үй бүлөгө жардам алып келип атат. Биз болсо ошо ыраазычылык эле билдиребиз. Ишине ийгилик, ден соолук каалайбыз. Буга чейин да мурун өткөндө да бир 15 үй бүлөгө берип кетишкен. Муну менен элдин бир топ көңүлдөрүн көтөрүп, жана оорудан Кудай сактасын деп элдер да мындай ыраазычылык билдирет. Жалпы элдин атынан жана өзүмдүн атынан Мирлан Жакыповичке чоң ыраазычылык билдирем. Байкеге сиздердин атыңыздан, жеке өзүмдүн атымдан, районубуздун атынан ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөсүнөн аман эсен болуп, ушундай жакшы иштерди жасай берсин. Орозодо кабыл болуп, жакшы тамак ичпаңыздар деген.
аман болгула. Кудай силерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Эл журтубуздун келечеги бар экен. Мына үйдө калтырбай, карсактагы ушу апалардын ден соолуктарын сурайлы деп монтип, бөбөктөрүнүн, бир туугандарынын ушундай кыйынчылыкта жардам берип монтип, үйгө жактап алып өзүбүз иче беребиз дей, элдин камын ойлогон эр жигиттерге рахмат кагылып кетейиндер. Өмүрүңөр узун болсун. Мирлан бактылуу болсун айланайын. Бар болгула, көп бергиле. Мен айта турган тилегим ушул. Алла ыраазы болсун кагылып кетейин. Бүгін 3-ші күн екен, барыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушун менен эле Жумгал жериндеги коронавирус оорусу басылсын, акыркысын 27-синде чыгарабыз. Кудай буюрса, анализди отрицательный деп ушу бүгүн билдик. Акыркы бир оорубуз жатып эле. Аны дагы 14 күн кармап, анан 15 күн чыгарышыбыз керек. Аны ошол эмени кармайлы, биз дагы 14 күндөн кийин аны дагы үй карантинге чыгарабыз, Кудай буюрса. Аны сиздерге таасим этебиз. Сиздерге да жакшыба. Жок. Ана тура беребиз да? Кандай чай берейин? Жумгал районунун медиктерине жеке ишкер Жакыпов Мирлан Мустапаевич баш болгон биздин атуу балдарыбыз жакшы жардам берип келишти. Ушул оору менен күрөшүүдө көп эмгек кылып аткан биздин ак халатчандарга ыраазычылыгын билдирип, моралдык дагы, материалдык дагы жардам көргөзүп атышат. Аларга чоң рахмат, иштерине ийгилик. Ушул ыйык Рамазан айында элге кандай жакшылык кылса, ал адамдарга да ошончолук жакшылыктарды каалайбыз. Иштер ийгиликтүү болсун. Биз болсо Жумгал районунун калкынын саламаттыгына кам көрүп, аракеттерибизди дагы кыла бермекчибиз. Кудай буйрса, биз ынтымак менен, тазалык менен, тартип менен бул ооруну жеңебиз.